Кайсы санда төрөлгөндөр бир ишти аягына чыгара алышпайт деген сонун суроо келиптир. Албетте бул жерде дагы ушул адамдын өзүнүн буга чейинки тажрыйбасы кандай болгон, кандай үй бүлөдө чоңойгон, кандай кызматтарда иштеген, жана өзүнүн билими канчалык деңгээлде, өзүнүн ички абалы канча дегендей ушунун баардыгынан көз каранды. Бирок ушуга дагы кошумча сүт сай илими боюнча дагы кошуп айта кете турган болсок, албетте санаа саны экилерди кошсок болот. Эмне үчүн дегенде, аягына чыга албай калат десе, бул адамдар көбүнчө баягы эканжылык көп коштойт дебедикпи, экилердичи эканжылык көп коштогон үчүн экисинде 11-inde 20-сында 29-unda төрөлгөндөр көбүнчө баягы бир ишти жасап келатканда башка бир андан күчтүүрөөк адам келип, ой сага эмне кереги бар эле мунун, бул деген жакшы эмес, анан бул деген эртеңки күнү банкрот болуп кала турган фирма, буяка эмнеге кирип алдың эле деген сыяктуу мындай бир начар отзывдарды факты менен айта турган болсо, ал адамдын баягы кадимкидей оюна бир жаман нерселер келип, ошондон улам негативге түшүп кетип, анан бул жумушту аягына чыкпай калышы мүмкүн да. Эгерде бул нерсени адат кылып ала турган болсо, ал адам өзүнүн ар жагында ошол ишеними жок боло турган болсо, анда бул адатка айланып калат дагы башканын оюн угат, дагы кийинкиде дагы башканын оюн угуп, ошентип 1-2 жолу 3 жолу ошо жумушту алмаштырып, же болбосо жасай турган оюнан отказ кыла берсе, ал адам ошол нерсеге дагы көнүп калат. Кадимкидей эле көнүп калат дагы, анан көбүнчө ошол бир ишти таштап коюу деген нерсе бул деле адатка айланып калат. Өзү бизде көп нерсе адат болуп калат да, бир жасаган нерсени кайталап жасай берсе. Дагы ар бир санда бар, негизи ар бир санда бар, үчтөрдө деле бар. Үчтөр мисалы үчүн өздөрү өтө ойчул адамдар, анализге түшүп алат, анан ошо бир ишти аягына чыгарайын деп келатканда, булар дагы анализдеп отура берип, көбүнчө үчтөр мындай кыймылы аз да, тура калып жасай коюшпайт. Анан тура калып жасай койбой баягы нерсени ал ойлонуп, эми жасайм, ана жасайм дегичекти элдер астыга озуп кетет. А озуп кеткенде баягы үчтөргө бул нерсе жакпайт. Мен жасайын деп ойлосом, тигилер уже озуп кетиптир деп уже анын интереси пропадать этет. Кызыгы жок болуп калат. Анан жасагысы келбей баштайт. Ушундай моментте анан ал ишти таштап коюшу мүмкүн да. Анан башка ишке өтүп кетиши мүмкүн. Мындай деле случайлар болот. Төрттөрдө деле бар. Төрттөр эмне үчүн бир ишти аягына чейин чыгарбайт дейбиз. Төрттөрдүн максаты көп, Төрттөр эң максат коюу боюнча эң күчтүү цифра, 9 цифранын ичинен төрттөр деп айтабыз. Демек, төрттөр бир күндө 100 максатты бир коюп алат да. Муну да кылам, аны да кылам, тигини да кылам, аны ар жакка бара келиш керек, бир жакка бара келиш керек. Ой, 100 максатты бир коюп алат. Анан эмне болот? Убакыт жетпей. Бишкектеги пробкадан бир жумушту бүтүргөнчө деле кечикирет да, туурабы? Анан ошондой учурларда бул төрттөр дагы максатынын көптүгүнөн буга дагы, тиге дагы, аны дагы, муну дагы деп бир эң башкысын приоритет кылган нерсесин баалабай калганда, баарын параллельно муну деле алып кете алам, муну деле, тигини деле деп 3-4 жумушту бир коюп алганда, ошондо же андан жок, же мындан жок калат да. Ошо менен төрттөр деле ошол эле кайталанып атат да. Бирөөнүн аягына чыга албай калды да. Бештерде деле болот мындай нерсе. Бештер эмне үчүн мындайга попадать этип калышы мүмкүн десеңер, бештерде логика өтө жакшы иштейт. Баардык нерсени орду менен жасайт, сонун бардыгы. Бирок ошол эле учурда бештердин сознаниясында дагы дайыма жаңы нерсени каалап турат. Байкайсыздарбы, бештер дайыма жаңыланып тургусу келет, моданын аркасынан кубалайт, интерьерди өзгөртүп тургусу келет. Бүгүн бул гүлдү алып келет, эртең бул жакпай калат, башка гүлдү алып келип коет. Бүгүн ушул кийимди кийет, бул бүгүн жакпай калат, эртең башкасын алат. Моданын аркасынан кубалайт, интерьерди дагы моданын аркасы менен жасайт. Баскан турганы деги эле жашоосунун баары мындай жаңы болуш керек. Жаңы келаткан нерсе менен болуш керек. Демек, бул бештер дагы кечеки нерсени изучать этип жаңыдан үйрөнүп келатканда, андан да жаңы бирдеме чыгып кетсе, кайра ошого өтүп кете берет.
ошо менен беркиге бир 2-3 жылын короткон болсо, ошол 2-3 жыл өмүрү өтүп кетти. Эми кайра жаңы нерсеге кирип кетет. Ал жаңы нерсени изучать эткиче андан да башка жаңысы чыгып кетет. Ошентип кубалап кете берип, бештер дагы бир орунга тура албай калып аткандыгы ошол. Алтылар эмне үчүн дейт, мисалы үчүн алтылар эмне үчүн бир орунда тура албайт деген суроо бар. Эми алтылар эмне үчүн тура албайт? Алтылар мындай жакшылап ойлонуп келсеңиздер, алтылар эмнени жакшы көрөт? Комфортту жакшы көрөт, Демек, эгер алтылар ушул бир жумушту аягына чыгара албай атса, демек ага не комфортно. Значит, ага бир жерге барганда шумно болду, ал помещение жакпай койду, же сквозняк болгон помещение экен, ошон үчүн жакпай койду дейт. Экинчи жерге барганда начальник кечке эле кыйкыра берет экен, требовать эте берет экен, саат мынчада келбей койдуң дейт экен. Мен болсом саат 9-да барам жумушка, ал болсо 8-де ровно кир дейт экен, дейт. То есть бардык жакта өзүнүн комфортун гана сурайт алтылар. Албетте бардык жак алтынын комфортун эле түзүп отурбайт да. Бардык жакта бизге багынбаган, бизге баш ийбеген субъективдүү реалдуулук бар. Демек, биз ошол объективдүү реалдуулук бар. Объективдүү реалдуулукка биз баш ийишибиз керек. Биздин субъективдүү оюбуз албетте бул экинчи план болуп калат да. Ошону биз түшүнбөй калып атабыз да. Меники менен болсо деп ойлой беребиз. Жашоо андай эмес экен. Жетилер эмне үчүн таштап кетет улам бир жумуштан бир жумушка дегенде, жетилер көбүнчө жетилердин мындай да, жетилерде анализ көп жок. Башында буларда 3% энергия бар, денесинде 97% энергия бар деп коебуз. Демек, бир ишти айткандан кийин, мисалы үчүн бир жака жумушка бирөө чакырса, баягы жумушка чакырып аткан адам только жакшы жагын айтып чакырат да. Баланча эле саат иштейсиң, анан баланча эле саатта анан мынча сом аласың, анан күнүнө мынча сом болсо, айда мынча болот, анан мындай болот, тигиндей болот деген жакшы эле жактарын айтып койсо, анын ар жагында кандай минустары бар экенин билбейт да жети. Жети болсо ошол жагын гана угат дагы, аны дагы чалабылап угуп алат да, конца бияка сиңирбейт. Анткени жетилерде өзү память дагы слабыйраак болот, анализ дагы жакшы эмес болот. Ошону менен баягын угуп алып эле болду, кирдим, давай иштедим, болду деп туруп, бер жагы менен эле кирип кетет. Кирип анан антип жакшылап түшүнүп баштагандан кийин разочарование болот. Сен муну айткан жок элең го, тигини айткан жок элең го депчи. А так перфекционист болушат жетилер. Өтө жакшы аткарат эгер ошол ишти өзүнүн көңүлүнө жагып, бир оюндагыдай болсочу. Бирок ошол баягы биринчи чечимди кабыл алып алгандан ката кетирет. Жетилерчи чечимди туура эмес кабыл алып алгандан кетирет. Ошондуктан жетилер баягы бир жумуштан экинчиге аттабаш үчүн эмне кылыш керек? Ошол жумушту жакшылап изучать этип туруп анан кириш керек. Эң башкысы, бардык сандар любой жумушту изучать эткенден мурун дагы эң башкы бир качествого көңүл буруш керек, критерийге. Ошол сенин жаныңа, жан дүйнөңө жагабы? Сен мындай бир ошондон бир кайф аласыңбы? Жөн эле тиги чакырып турган айлыгы мынча экен, анан үйгө жакын экен деп эле бара бересиңби? Кеп ошондо да. Эң башкысы сенин бир мындай жүрөгүңдү ынандырыш керек, жан дүйнөң каалаш керек ошол жумушту. Анан калган нерселер экинчи планда болуш керек да. Ошондой эле учурда дагы тогуздар, мисалы үчүн ошондой жумуштардан бат-баттан улам башкага секирип кеткенин себеби дагы тогуздар негизи промоутерлар деп коет да. Булар деген постоянно мындай доход келип тура турган точкаларды түзүп кое турган адамдар булар. Көбүнчө бул тогуздар сетевой маркетингде иштешет. Мисалы үчүн, сетевой маркетингде бир какой-то бир продукцияны сата турган болсо, ошол продуктыны алган адам кайра кайрылып келе тургандай болуш керек да. Демек, сен бүгүн бир продуктуну сатсаң, ал адам 2 айдан кийин же 3 айдан кийин же болбосо өзү ичпесе дагы баласы ичет, небереси ичет, күйөөсү ичет дегенде кайра сага кайрылып келип, постоянно сенин покупателиң болушу керек. Демек, тогуздар көбүнчө ошондой системаларды түзгөндү жакшы көрүшөт. Анан системаларды түзгөндө булар эмне үчүн бир жумуштан экинчи жумушка өтүп кетет дегенде, мен көбүнчө байкаганым, булар көбүнчө сетевой маркетингтерде көп иштешет. Анан тогуздар көбүнчө сетевой маркетингдин баарын кыдырып коюшат.
Эмнеге дегенде тигинин маркетинги жаккан жок, тигинин товары жаккан жок, тиги жакта иштеген эң башында турган адам жакпай калды деген сыяктуу ушинтип улам бирөөнү тандап атып кыдырып коюшат экен да. Негизи эле жалпылап айтканда өзү адамдардын именно могул цифра бир жумушка токтой албайт деген четкий цифра жок. Бардык адамдардын өзүнүн абалына жараша, өзүнүн ошол убактагы билим деңгээли, тажрыйбасынын деңгээли, жашоо образы, жашоосундогу тажрыйбасы кандай болгон, социум кандай болгон, ошолордун бардыгы тиешелүү таасир тийгизбей койбойт экен. Демек, именно могул цифрадагы адамдар улам жумуш тандай берет дегендик эмес, бул ар бир адамдын өзүнүн канчалык деңгээлде экендигине жараша болот экен. Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат, туулган күнүңүз эмнени берет? Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си бул эмнени берет? Мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушулга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жыл деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз. Сизге жылдын энергиясы кандай иштейт? Бул жыл сизге эмне берет? Бул дагы маанилүү. Бул жылы мисалы сиз жер которгон жатасыз. Сизге ылайыктуу жылбы? Бул сиздин жылыңызбы? 1-ден 9-га чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл, экинчи жыл бул карым-катнаш кылып көбөйтүүчү жыл, үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да. 4-жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жыл да. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат. Сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт? Же болбосо менин атым туура коюлганбы, Ооба, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет, атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз. Же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социаль илиминде да так берилген. Ар бир ат 1-ден 9-га чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2-ге чыга турган болсо, мисалы миссияңыз да 2-ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек?
бардыгы 2-2-2. Биз билебиз, 2ге келгенде 2 анчылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Жол болсо санамды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы, сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип коелу. Телефон номери менен кантсам болот? Бүгүнкү күндө биз көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат. Телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш битириш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн, замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык. Эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушу телефондо мен пайда көрүм, же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы, сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам. Ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам. Урматтуу достор, кайрадан эле бизде интенсив курс башталып жатат. Интенсив курс 21 күндүк курс. 12 майда башталат. Катталуу жүрүп жатат. Номерлер WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. 700 01 01 81 номерине катталыңыз, звонок этиңиз, WhatsApp'тан жазыңыз. Жок аласыз. Эми курс боюнча, курс 21 күндүк курс, 9 тема, 9 сабак, жумасына 3 жолу болот. Эртең саат 6-да 1 саат, 1,5 саат, суроо жооптор болгон учурда 2 саатка чейин эфир сакталат, эфир 1 ай сакталат. Убагында кирбей калгандар, көрбөй калгандар, сабакка катышпай калгандар кийин көрүп алса болот. Конспект дейт, тапшырмалар берилет. Эми бул курстан сиздер эмне ала аласыздар? 1ден 9га чейинки сандын призмасы менен, энергиясы менен кандай иштейт экенин билебиз. Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз. Биздин миссиябыз эмне дейт? Биздин өздүк жылыбыз эмнени берип жатат? Өздүк жылда эмне жасашыбыз керек? Бул жерде кийимдин өңдөрү да берилет. Миссия толук кандуу берилет. Адамдын ой жүгүртүүсү, программасы, кесиби кандай? Бул курстан ала аласыздар. Курстун учурунда бир офлайн же бир онлайн жолугушу бар. Бул сөзсүз түрдө алыскы жактан чыккандарга онлайн видео ачып алып сүйлөшүлөт. Ами Бишкек шаарында тургандарга офлайн жолугушу, алдын ала такташып, убакыт саатын такташып алып, анан иш алып барабыз. Бардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, курсту окуп, өзүн таанууда, айлана чөйрөсүн, жакындарын, же болбосо бизнести алып барам десе, же болбосо мамиле курам десе, же кесип тандайм десе, ушул курска катышып, толук кандуу өзүңүз үчүн пайдалуу билим алыңыз деп чакырат элем.